Урматтуу көрөрмандар, сиздерге бүгүнкү чыгарылышта бир коркунучтуу, кооптуу бир мыйзам долбоорун айтып, ачыктап, чечмелеп берели деп турам. Могу жакта 2 жылдан 5 жылга чейинки, жалпы 8 жылга чейинки эркинен ажыратуу маселелерин киргизип атасыздар да. Ал бечара боорун алмаштырып аткан же майып жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген бейтаптар эгер бул көрүнүшкө дуушар болуп калса кантип ал сиздердин жазаңыздарды аткарып берет? Ушуга түшүнө албай атабыз. Жок, эми ошон үчүн Но 200дөн 500 эсептик. жок, ооба, алды бар. 8 жылга чейин эркинен ажыратып атасыздар. Ал дагы сөзсүз эле уртокмо калып, сабабаш керек да, ал дагы туура түшүнүш керек да. Жогорку кеңешке келгенден кийин көп эле депутаттар баягы бийликке жеткенче эл менен анан бийликке жеткенден кийин уже элден 5 жылга чейин силер эми кое тургула болуп калат да. Ден соолукка анча оор эмес. Залал келтирүү же 1 жылдан 3 жылга чейин мөөнөттөн эркиндигинен ажыратылат экен. Бул берени кабыл алынуу менен мындай айтканда бейтаптардын медицинага кайрылуусунун кереги жок дегендей берени болуп атат да. Бейтап Урматтуу Жанар Акаев мырза, Мирлан Самыйкожо мырза, Венера Райымбачаева айым жана башкалары кичине коомчулуктан ушул бейтаптардын акыбалына бооруңар ооруйткан болсо, дал ушул мыйзам долбоорун кайтарып алгыла. Эл барган ушул балдар ооруканасы дейбизби же шаардык поликлиникалар дейбизби? Барып бир кезекке туруп көрдүңүзбү мындай? Жок, мен көбүрөөк барам. Мен акыркы жолу мына эл барган. Оштун шаардык ооруканасына бардым. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги текстилшик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Саламатсыздар урматтуу туугандар, мен азыр өзүңүздөр көрүп турган Жогорку кеңештин имараты Ак үйдүн астында турам. Урматтуу көрөрмандар, сиздерге бүгүнкү чыгарылышта бир коркунучтуу, кооптуу бир мыйзам долбоорун айтып, ачыктап, чечмелеп берели деп турам. Урматтуу көрөрмандар, биздин ушул Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетиндеги айрым депутаттар атын атап кетели. Райымбачаева Венера, Маат Каримов, Садырбаева деген мурдакы медицина кызматкерлери азыр депутат. Андан сырткары Мирлан Самыйкожо, Жанар Акаев деген эл өкүлдөрү медициналык кызматкерлердин кол тийбестиги багытында бир мыйзам долбоорун сунуштап, ал биринчи окууда комитеттен өттү. Ал эми азыр экинчи окууга өткөзүү алдында талкууда турат. Бүгүн биз ушул маселе боюнча ошол мыйзам долбоорун чечмелеп, анын пайдасы, анын зыяны чийки экендигин мындай бир ачыктап айтып берели деп турам. Эмне үчүн дегенде, урматтуу көрөрмандар, ушул жалпы жолунан 7 миллион карапайым элге, жөнөкөй жашоочуларга, ошол эле учурда бейтаптарга карата абдан тескери иштей турган мыйзам долбоору деп ачык эле айтабыз. Анын негиздерин азыр сиздерге мыйзам долбоорунун нускасын чечмелеп, ошол эле учурда ушул мыйзам долбооруна каршы пикирлерин билдирип келаткан атайын ушул бейтаптардын укугун коргоп жүргөн биздин активдүү жарандар да бар экен. Аларга дагы микрофон сунабыз. Ошол эле учурда бул нерсе менен жалпы эле медициналык мекемеде иштеген кызматкерлерге зордук зомбулукка же болбосо аларга карата туура эмес мамилеге, акарат келтирүүгө каршыбыз. Бүгүн ушул жогоруда аталган депутаттарга жолугуп, ошол мыйзам долбооруна түшүндүрмө алганга, ошол мыйзам долбоору тууралуу суроолорубузга жооп алганга келдик. Жүрүңүздөр, азыр биз ушул бейтаптардын укугун коргогон өкүлдөргө микрофон суналы. Саламатсыздарбы?
Аты жөнүңүз, кызматыңыз жөнүндө биринчи. Мен Анипа Надирова, бейтаптардын коомдук бирикмесинин убактылуу аткаруучусу, ошондой эле гепатиттер менен күрөшүү коомдук бирикменин төрайымы болуп эсептелем. Ооба, бул коркунучтуу мыйзам деп атоого толук негиз бар. Анткени биздин коомдо бир нече ардактуу кесип бар, анын ээлери бар. Бардык кесип өзүнчө ардактуу, сыймыктуу. Ошол эле мезгилде эмнегедир жогорку кеңеште только медиктерге гана кол тийбестик привилегиясын берип, коомчулукта ушундай бир коркунучтуу резонансты жаратып койду. Бул албетте тынччылыкка алып келбейт. Анткени мунун со инициаторлору чыгып алып туруп, акмактар, сокурлар, колуңарды тарткыла медиктерден, оозуңарды жапкыла деген ушундай чакырыктар болуп кетти. Бирок биздин пациенттер Тагыра ким тарабынан? Бул медицина профсоюз комитети Бермет Бартабасова тарабынан соцсеттерде жалпы бейтаптарга, жалпы жарандарга коркутуу үркүтүүлөр, анан каршылаштыктар берилип атат, байма-бай берилип атат. Ошого карабастан биз элдин ортосунда жана бийликтин ортосунда түшүндүрүү иштери менен гана жүрөбүз. Мен ойлойм, биздин мамлекет бардыгын ортого салып, тең укуктуулукту, адилеттүүлүктү орнотот деп. Мыйзам долбоору боюнча өзүңүздөрдүн анализиңиздерди, пикириңиздерди айтып бересиздерби? Мыйзам долбоору боюнча айта турган болсок, мына 39-беренеде, Конституциянын 29-беренесинде мыйзам алдында кийген кийимине, ээлеген ордуна, кайсы дин экенине, аял же эркегине, бай кедей экенине карабай, мыйзам баарына бирдей деп жазылган. Ал эми бул жерде мыйзамдан чыгып, эмнегедир только медперсоналдарга кол тийбестик берилип атат. Мунун арты бирдей болуш керек. Эгерде кол тийбестик медперсоналга берсе, ошол эле мезгилде бейтаптын дагы укугу каралышы керек. Эмнесине макул болбой атасыздар? Бир чечмелеп берсеңиздер да. Ушул суроо боюнча бизде диализ пациенти бар, чечмелеп айтып берсин. Анткени анализ жасоодо биз аябай көп иштерди кылдык. Международный категориядагы юристтер менен, биринчи категориядагы юристтер менен, ошондой эле көптөгөн мамлекет жетекчилер менен, врачтар менен биз өзүбүзчө анкетирование да жасап көрдүк. Ошон үчүн толук маалыматты азыр Назгүлдөн угайлы. Саламатсызбы? Аты жөнүңүз? Саламатсыздарбы? Менин атым Абдукеримова Назгүл Маматбековна, Кемадиализ коомдук бирикмелердин төрайымы боломун. Бул жерге келгенибиздин себеби ошол бир 3 мыйзам долбоору ошол биз жогорку кеңештин сайтынан көрүп, аябай бизди ошо түйшөтүп атты. Себеби анда кандай болот, биздин бейтаптарыбыз кандай болот деп, ошо биз бейтаптардын укугун коргогон үчүн ушул маселени изилдеп баштадык. Юристтер менен анализдер түзүлдү. Анализдерде эмнеге макул эмес? Биз биринчиден бул жерде бизде мындай суроо, бизде өзү зордук зомбулукту, ар намыска шек келтирүү, кемсинтүүгө бардыгына негизи мындай бир жалпы мыйзамдар бар да. Ошол мыйзамдар менен эгерде бирөөнү уруп соксо, тепсе, сөксө, кемсинтсе, аны менен жөнгө салса болбойбу? Эмнеге азыркы жалпы ушул мыйзамдар иштебей жатат? Ошону анализ жасаштуу биринчи. Анан булар өзүнүн маалымат негиздемесинде айтып атышпайбы? Ушундай көбөйүп кетти депчи. Бирок көбөйүп кетти дегенди фактылар менен, статистикалар менен, ошо зордук зомбулук, уруу, врачтар, дарыгерлерди бейтаптар тарабынан ушундай зордук зомбулук көбөйүп кетти дегенди жөн эле сөз менен эмес, анын факты менен, статистикалар менен биринчи камтып көрсөтүш керек болчу. Биз ошону дагы айтканбыз. Андан тышкары биз айтып атабыз, бул дискриминация. Азыр эртең келет башка бирөөлөр мени уруп атат дейт, может быть башка кесиптин ээлери. Ошондо ар бирине мыйзам чыгарып, бизде мыйзамдар майдаланып кетпейби? Ошо жалпы эле мыйзамдар менен жөнгө салса болбойбу деген бир чоң суроону койгонбуз. Андан да тышкары айтып атпайбы, ошо медицина кызматкерлерге тоскоолдук, ошо кемсинтүү, сөгүү, уруу бир жесттер деп атат да, ишараттар. Ал ошол ишараттар ошол нецензурная брань деп атат. Нецензурная брань дегенде эмнени түшүнсө болот да? Неуважение, кандай нерселер бул неуважение болуп калат. Ошолордун баардыгын биз жакшынакай кылып анализде жазып бергенбиз, бирок бүгүнкү күнгө чейин бизге кат түрүндө жооп келген жок да.
Анан кийин, например, Жанар Акаев Кубанычбековичтикинде карасаңыздар, бул бизде 139 деген берене бар. Ошонун толук көчүрмөсү болуп саналат. Азыркы Венера Калыбековна демилгелеп жаткан мыйзам долбоорду биз кичине башка коңшу мамлекеттер менен кичине анализ жасап салыштырып көрсөк, ал жерде ошол жакында эле мына Казакстанда кириптир, бирок мындайда ал мыйзамды киргизиш үчүн башка нерселерди даярдап теңдеш керек. Ал ошол биз негизи биздин өзүбүздүн принципибизди айтып коелу, биз медицина кызматкерлерине жана башка кесиптин ээлерине зордук зомбулукка каршыбыз, бирок анын өзүнүн ошондой мыйзамдарды киргизгендин өзүнүн бир жолдору болуш керек да. Себеби аны киргизип койгону менен бул жерде бизде укук бузуу кодексинде ошондой теңдей турган мыйзам жок экен, биз карап чыксакчы. А Казакстанда 80 статьясында об административных правонарушениях дегенде несоблюдение порядка, стандартов и некачественное оказание медицинской помощи деген ушундай берене бар экен. Бирок тилекке каршы биздин андай кодексибизде берене менен азыркы бере турган мыйзам долбоор кирип калса, ошону теңдеп тура турган мындай медиктердин укугун коргогончо, жоопкерлигин күчөткөнчө жана үчүнчү компонент бул социалдык кепилдик жок экен да. Социалдык кепилдиктер менен көбүрөөк врачтарды кызыктырыш керек деп ойлойбуз. Себеби например, садикке эгер жашаган жанындагы садикке вне очереди кезексиз орноштурса болот экен, башка азыркы коңшу мамлекет тараптан социалдык колдоого, камкордукка ала турган өзгөчөлүктөрдү бериш керек. Ооба. Андан тышкары бир аймакка барып иштей турган болсо 5 жыл Айлык маяларынан кошумча өзгөчө. Аларга бир жолу биздин акчага 500 000 сомго чейин акча берилет экен. Андан тышкары дагы атайын конкурстар уюштурула турган болуп атат экен, бир жылда бир. Ошентип бир мотивационный бир ушундай нерселер болуп атат экен да. Ошондо бизде эки компонент жок эле. Бир эле мед кызматкерлерди ушундай тоскоолдук кылбоону эле киргизип койсо, бизде мед кызматкерлер андан жыргап кетпейт да. Аны комплексно подходить этиш керек деп биз ойлойбуз да. Ошого аны үчүн башка биз коңшу мамлекеттерге теңелиш үчүн мен ойлойм, ошондой биринчи биздин медицина өнүгүш керек. Ошондой деңгээлде өнүгүп, керектүү ошо теңдеп тура турган баардык мыйзамдар киргенден кийин гана бул мыйзамды карап көрүш керек. Азырынча эрте биз бул мыйзам киргенине каршыбыз. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Венера Калыбековна ошол Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 297-1 деген беренени киргизип атат. Мындай сөздөр менен кирип атат: медициналык кызматкерлердин мыйзамдуу кесиптик ишине тоскоолдук кылуу. Биринчи, медициналык кызматкерлердин өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда зомбулук көрсөтүү, коркунуч менен мыйзамдуу кесиптик ишине тоскоолдук жаратуу, ден соолугуна жеңил залал келтирүү, олуттуу эмес материалдык мүлктүк зыян келтирүү 2 айдан 1 жылга чейин мөөнөткө түзөт жумуштарына же 200дөн 500гө чейин эсептик көрсөткүчкө чейин өлчөмдүк айып салуу деп жазаланат. Андан тышкары экинчиси ден соолукка анча оор эмес залал келтирүү
ири зыян келтирүү алып келүүчү зомбулук аракеттердин колдонуу менен жасалган. Ошол эле жоосун 500дөн 1000 эсептик көрсөткүч болуп атат өлчөмү. Же 2 айдан же 1 жыл айып салынат, же 1 жылдан 3 жылга чейин мөөнөттөн эркиндигинен ажыратылат экен. Андан кийин ден соолукка өзгөчө оор залал келтирүү, өзгөчө ири зыян келтирүүгө алып келүүчү ошол эле жоосундар 3 жылдан 5 жылга чейин мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Бейтаптын ден соолугуна өзгөчө оор залал келтирүү алып келүүчү ошол эле жоосун 5 жылдан 8 жылга чейин мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат деп турат да. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 78-1 беренесине медициналык кызматкерлердин мыйзамдуу кесиптик ишине тоскоол кылуу деп бул жерде дагы ошондой 100 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салынып атат. Андан тышкары ошол саламаттык сактоону жарандардын саламаттык сактоо мыйзамына дагы ушул эле беренелерди киргизип атат. Андан тышкары ошол күзөт иштерин, ошо кайтаруу иштери күчөтүш керек деп атышат. Ушундай мыйзамдар болуп атат. Биздин бейтаптардын кооптонгону анда бизге дарыгер тарабынан орой мамиле жасаса, өзүнүн ишин так аткарбай, ошондон бейтап ден соолугуна зыян келсе, анда алар бир жазага тартылабы деген суроо көбүрөөк болуп атат да. Бирок тилекке каршы ошону жөндөй турган бизде мен карап чыксам ошол укук бузуулар кодексинде жок экен. Кылмыш жаза кодексинде бар экен. 149 берене деп турат. 146 берене деп турат. Ошо карасам кылмыш жаза кодексинин 146 беренесинде ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работникам деп жазылып турат. Бирок мындай размыто андай так ошол айтылган өзүнүн темасына ылайыкталып жазылган эмес да алчы. Ошону дагы негизи оңдош керек. Ошого может быть ал берене толук кандуу ишке кирбей атат да. Себеби биз салыштырып көрсөк, башка мамлекеттерде ал берене аябай так жазылган экен да. Ошого ошондой нерселер бар. Анан башка мамлекеттерди карап көрсөк, бир эле бейтаптардын туугандарынан жагынан ушундай тоскоолдук, медиктерге тоскоолдукту карагандан тышкары, алар даже өзүнүн ошол жетекчилери тарабынан дагы тоскоолдук болбогон ошондой пунктуларды да жазат экен да. То есть иш учурунда аны башка нерсеге жумшаганы болбойт экен. Же бир нерсени сатып кел, же бир нерсе ошо только өзүнүн функциональный обязанности болсо ошону гана аткарсын. Болбосо ал дагы ошондой медиктердин ишине тоскоолдук деп саналат деген пунктуларды киргизиптир да. Бизде андай пунктулар жок. Бирок ошол мындай айтканда бул мыйзам долбоор өтө чийки. Бул мыйзам долбоор кириш үчүн биздин Кыргызстанда медицинанын үстүнөн аябай иштеп, аны өнүктүрүш керек. Бейтапка дагы, дарыгерге дагы заманбап шарттар түзүлүп, ушул жазылган мыйзамдар баардыгы чынында иштеш керек да. Иштегенде гана биз ойлойбуз, ошондо ушул мыйзамды киргизсе болот деп. Азыр эрте. Сиз эмнени айтып бересиз? Аты жөнүңүздү, кызматыңызды? Матанова Санабар Исраиловна. Мен ошол гемодиализ бейтаптардын укугун коргоочу өзүбүздүн объединениянын негиздөөчүлөрүнүн бири болом, мындайча айтканда. Анан ошолордун эксперттик комиссиясы, анан бизде Союз пациентских сообщества деп бизге окшогон бир топ ушундай пациенттик сообществолор биригип өзүнчө союз түзгөн да. Ушундай глобальный вопростор болуп калса, биригип ушуларды чечип бирге иштешели деген. Анан ошол союздун дагы негиздөөчүлөрүнүн бири, учредителердин бири болуп кетет биздин объединение. Азыр эми эмне десек болот да, ошол бул жерде медициналык мекемелерге эми узакка созулган оорулардан, мындай ошол көп жылдар бою ооруган адамдар көбүрөөк кайрылат да.
бирок ошол хронический мындайча айтканда ошондой өнөкөт оорулар менен ооруган адамдар өзүнүн ооруган оорусунун жана ичкен дарыларынын таасиринин артында ошондой эле мындайча айтканда тез ачуулануу, анан кезек күтө албайт, ушундай көп мындай эмелерге муктаж да, мындайча айтканда ошол шарт түзүү мына өзүбүздүн өкмөт менен ошол медициналык мекемелерде шарттын болушуна көп мындайча айтканда таасири берет да, ушундай ачуулануу, эки жактан чырт чатакчуу дегендей да. Бирок бизде ушул күнгө чейин эң заманбап больница курула элек. Пока заманбап эмелер поликлиникалар жок. Биринчи өзү ушул жактан баштаса болмок да. Биринчи ошондой бизде заманбап поликлиникалар болсо, заманбап больницалар болсо, адамдарга шарт түзүлсө, ошол эле медиктерге шарт түзүлсө, анан кийин ошого окшогон чырт чатактар аз болот эле. Биздин оюбуз ошондой. Бир экинчиден мына жанаракка сунуштап жаткан мыйзам долбоор 139-чу. Берененин толук көчүрмөсү болуп калган да, көчүрүп коюп эле дроп 1 деп туруп ушундай мыйзам долбоор сунушталган. Аны бирок ошол 139-чу берене эле иштей берсе болот. Ошондо биз жанаракка 139 ал кылмыш жаза кодексиндеги ооба, ошону эле толук эле көчүрүп коюп, анан дроп 1 деп коюп койгон да. Ошондо мындайча айтканда популистический эме болуп мыйзам долбоор болуп калган да. Мындайча айтканда эле өздөрүнүн бир какой-то электоратын, может, кийинки боло турган шайлоого даярдап атабы. электорат деле тескерисинче ошо 7 миллион элдин кызыкчылыгына жатпай атпайбы? Эл деле электорат болуп эсептелет да. Ошондо ошондой болуп калып атат да. Анан кийин ушул киши 10-июнда социалдык комитетте биринчи окуусунда 2000 медкызматкер жумуштан кеткен деп атса эле, анан болду деп эле анан ошону кабыл алып атат да биринчи окууну, мындайча айтканда. Ошондо 2000 медкызматкер эмнеден кеткен деп изилденген жок да. Кандай себептери бар, 2000 медкызматкердин хотя бы выборочно байланышып, эмне үчүн жумуштан кеттиңиз эле, айлыктын аздыгынан кеттиңизби, же башка жака жумушка орноштурайын дедиңиз беле, же башка мамлекетке кетейин дедиңиз беле, же сизди чындап эле пациенттер уруп атты беле деген неме мындай алардан бир ушундай суроолор болдубу, изилдендиби деген сөз жок да. Мындайча айтканда эле ура менен эле 2000 кызматтар кетип атат деп эле ушундай бир мындай ураан чакырык болуп атат да. Бул туура эмес. Анын баарын изилдеш керек, анализ болуш керек. Биздин оюбуз ушундай. Анан ошондо мындай бир маселе бар да. Бейтаптардан эгерде бейтаптар чындап эле орой мамиле жасап атса, эми ошондой болсо керек, эми жан бар жерде жанжал бар. Ошондо медик кызматкерлердин жанында да орой мамилелер бар да. Орой мамилелер бар, акча талап кылуу бар, аяк бияка жөнү жок жөнөтүүлөр бар да эми. Ошондо эки жакты тең карап, эгерде пациентке мындай мамиле болсо, медик кызматкер кандай мамиле болсо, пациентке мындай ошол барган кайрылган ошо жаранган мындай мамиле болсо эмне менен жөндөп кетет. Ошол жагында алып кетсе дейбиз да бизчи. Анан кийин мына жерде бизде бир ФОМСтун сайтынан алган статистика бар да. Биз ушул эки жактын тең, үч жактын тең сунуштаган мыйзам долбоорунда так статистиканы көрө албадык. Бизде мына так статистика бар. ФОМСтун сайтында дейт, ошол 23-жылы 28679 кайрылуу келип түшкөн дейт. Анан анын тынымсыз байланышы бар 113 деген адам, ага 26420 адам шалган да ал жерге, мындайча айтканда жардам сурап 113 кызматына. Анан ММК фондунун аймактык бөлүмдөрүнө, аймактык ФОМСтун өзүнүн аймактык бөлүмдөрүнө 346 жолу ошондой болуптур. А жазуу жүзүндө 744 заявление болуп атат, арыз жазылып атат да. Ошондо коомдук кабылдамаларга 692 болуп атат. Электрондук поштага 381 кайрылуу болуп атат. 96 жолу ошо сайтка кайрылуу болуптур да. Ошондо бул өтө көп кайрылуу. Бул ФОМСтукунда эле. А если саламаттык сактоо министринин өзүнө мындан бир топ эсе көп да. Бир топ эсе көп да мындан саламаттык сактоо. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу мекемеси ошол ФОМС уюмуна бул 113 кызматы түздөн түз медициналык кызматкерлердин ишинде алишемдиктер, бейтапка карата коос мамиле, мыйзам бузуу фактылары, паракорчулук маселелери катталган болсо, дал ошол 113 кызматы ФОМСка кайрылат да. Ошону айтып атат азыр. 28 000 киши кайрылгандыгын белгиледиңиз да. Ошондой болуп атат да. Анан кийин бизде эмне бул кайрылуулар мындайча айтканда
бир жактуу боюнча кала берет да, чечилбейт да. Ал кайрылууну эч ким териштирбейт. Бардык биздин ошо булар коңшу мамлекеттерди азыр карап чыкса болот. Кайрылуулар боюнча экспертный комиссиялар отурат да. Анан ошол кайрылууларды ошону менен заниматься этет. Андай деген нерсе жок. Фомус отуруп бир специалистине берет, ушуга жооп берип кой. Ошол кызарып күйүп турат да, жооп бербесе ошол эме болуш керек да. Анан ошону жөн эле отуруп бир жоопту жазып коет да. Анан булар андан канааттанбай жогорку кеңешке жазат, жогорку кеңеш кайра ошол жака жөнөтүп жиберет. Өкмөткө жазат, аерге ошентип кетет, ошондо бюрократия ошону менен ошол бир жактуу боюнча кала берет. Чечилбейт. Дагы маселе кайсы болуп атат? Дагы маселе кандай? Кайрылууларды ошол эмнеден келип чыккандыгын разборка кылганда обязательно жарандык коомдун представительдери туруш керек. Түшүнүктүү. Бул боюнча түшүнүктүү болду. Ушул мыйзам долбоору боюнча токтолсоңуздар да, азыр комитетте эмнени белгилеп, эмнени кошумчалайын деп атасыздар? Эми комитетте биз азыр ушул айтайлык дедик эле да. Силер эки жакты тең алып, статистиканы алып туруп, анан кийин бир алып кеткиле деп. Эки жакты тең. Бир жактуу болсо, анда чоң мындайча айтканда, мындан дагы кагылышуу десек болбойт, мындайча айтканда, мындан дагы саламаттык сактоонун абалы мындан да түшүп кетет депчи. Ошого эки жакты тең алып кетиш керек, баланс болуш керек бизде. Саламатсыздарбы? Мен атым Төлөпбергенова Назгүл Төлөпбергенова, коомдук кайрымдуулук фонду укум келет, ошонун жетекчиси болом. Биз в основном мүмкүнчүлүгү кулак жактан чектелген балдардын көйгөйлөрүнүн укуктарын коргойбуз. Мен эми бул жерге кандай көйгөй менен келип калдык? Мына 2-3 айдан бери, даже будан көбүрөөк убакыт болуп калды болуш керек. Ушу эжекелер менен чогуу биргеликте ушу коомдук талкуудан ушу берилген мыйзамдар боюнча көрүп калып, анан кийин ушу боюнча жазып, анализ издеп, юристтерге кайрылып калдык да. Эми муну мен жалпак тил менен айтып түшүндүрүүгө аракет кылайын. Бул берени кабыл алынуу менен мындай айтканда бейтаптардын медицинага кайрылуусунун кереги жок дегендей берени болуп атат да. Эгерде келип медикке кайрылып, эми билесиздер, медицинский учрежденияларда атаңызды же энеңизди жаткыздыңыз, аерден бир эле врач келип жакшысызбы деп сурап койсо, апаңыз сизге дагы балам мени жакшы карап атат деп айтып сүйүнөт да. Эгерде жакшы каралбаса, апаңыз сизге звонить этет да, например, ай балам мен алып эле кетчи, мен берден эч кандай дары дармек деле алган жокмун, жакшы деле карабай жатат, алып кет дейт. Сиз эмне үчүн каралбай, мен апам жакшы карабай жатасыздар деп кайрылсаңыздар, бул уже сиздердин тарабыңыздардан бул закон кабыл алынса, бул угроза болуп эсептелинет. Же болбосо баягы жаныңыз, бир тууганыңыз үчүн же энеңиз үчүн ачканда баягы айтасыз да, менин апам жакшылап карап коюңуз деп, мындай грубый тон менен сүйлөсөңүз деле, бул деле ошол статьяга кирип, ошол статьядагы мындай айтканда туура эмес, сиздин нецензурный медикке болгон обращенияңыз болуп калат. Биз эми каршы эмеспиз, действительно, биздин Кыргызстандын системасында 30 жылдан бери эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок. Ошол эле убакта медицинада дагы көп эле өзгөртүүлөр киргизип келдик. Азыр дагы жакшы, действительно, биздин мамлекеттик мекемелер оңдоо түзөөлөрдөн өтүп, көп эле жерлерде жакшы реформалар жүрүп атат. Бирок ошол эле учурда биз бул законго каршы чыгып атканыбыз, биз частный медицина менен народный медицинанын өнүгүп кетишпесине дагы өнүгүп кетет деген ойдобуз да. Анткени мынакей барасыз, бир жолу айып пулуңуз 10 миңден 30 миңге чейин боло турган болсо, бир барасыз, эки барасыз, 5 барасыз, бирок адан кийин ошо менен уже медиктерге кайрылгыңыз деле келбей калат. Айла жоктон народный медицинага кайрылышыңыз керек болот. Народный медицинадан өзүбүз лечение кылып атып, биз кайра эле ошо медицинага барбастан эмне үчүн барбай калабыз? Анткени айып пулдан же болбосо эшикти ачып туруп медик карап атабы, карабаган жокпу деп туруп ачып жапсак деле, бул деле биздин нецензурный, неправильный движениябыз болуп калат. Ушул нерселер кандай каралат деп ошолор боюнча да киргенбиз. Аныктама жок. Анан бул чийки законду атканыбыздын себеби бир жактуу болуп калып атат. Действительно эле, если бунун баардыгы кандай көзөмөлгө алынат деген дагы суроо бар. Дагы бир жагдай болуп атат. Ушул демилгеч депутаттардын көпчүлүгү мурдакы ушул
гинекологдор, ушул медицина Ошондой тармагында болуп кызмат атат да, ооба. кылган кызматкерлер экен да. ооба биз эми Жанар баягы- Акаевден башкасы. ооба биз эми мына карап отурсаңыз Самый Кожо бейтаптардын экөөсүнөн башкасы, э? ооба биз эми бейтаптардын укугун коргогонубуздун себеби действительно эле психотропный дары менен психологический мүмкүнчүлүгү чектелген уже азыркы жашообуздун баары эле стресс болуп келатат өзү негизи элечи. Ошонун бүттүгүн тең коргой алабызбы деген үмүт менен келип отурабыз бу жерге. Системага өзгөртүү киргизиш керек, медиктердин зарплатасын көтөрүш керек. Действительно жанагындай айыл аймактарга барып иштеген жаш медиктердин мотивационный нерселерин көтөрүш, социальный жактарын көтөрүшүбүз керек. Анткени жаш медиктер бул биздин будущийбиз. Анан айлыгы аз болсо, конечно, медиктер иштегиси да келбейт. Биз бул боюнча дагы вот эжекебиз айтып кетти, опрос жүргүздүк. Азыр сиздер деле медиктерден барып опрос жүргүзсөңүздөр, алар баардыгы эле биздин айлыгыбызды көтөрүп берсе, биз өзүбүз эле жакшы иштеп берет элек деп. Анан бул эми шаар жергесинде көбүрөөк ушундай зордук зомбулук болуп кетип аткан чыгар. Анткени көпчүлүгү эле айыл аймактарда билесиз да, медицина өзү жакшы каралбайт. Көптөр эле келгенде национальный госпитальга келишет айылдан, анан кийин республиканский больницаларга келишет да, детский больница вот жалга келишет да. И ошол эле убакта ошол карапайым эл ата энелери же болбосо бир туугандары каралбай калган үчүн эле ушундай зордук зомбулукка кетип калышып атат да. Айыл аймактарында мисалы мындай зордук зомбулук деле жок да, мындай айтканда. Сөзүңүзгө улай да. Бир дагы жеке менчик ооруканадан бир ушундай ызычуу болуптур деген маалыматты мен жакынкы 5 жылда уга элекмин да. Уга элексиз вот. Кайда барба ушул мамлекеттик мекемелерде, мамлекеттик ооруканаларда карабай атат, акча алып атат, өлтүрүп койду, майып кылып койду деген маалыматтар байма-бай чыгат да. Анан эми мына ушундай акыбалда бейтаптардын укугун ал өзү байкуш ал көз каранды дарыгерден. Эми ошо көз карандылыгын дагы күчөтүп барып сен эми аны мындай кылып койсоң мынча 8 жылга чейин камап салабыз деген мыйзам долбоор бул кайсы бир акылы соо дейбизби, бир билим деңгээли, бир депутаттык статуска туура келген өзүнүн тажрыйбасы бар адам муну кантип сунуштайт эле деген. Вот ошого анализ бердик да, анализ берилди аябай грамотно. Буну биз өзүбүз эле бейтаптар менен сүйлөшүп туруп анализ чыгарган жокпуз. Бул аябай опытный специалист, юристтер менен чыгарылган анализ. Көпчүлүк депутаттарга кирип атабыз, эми анча-мынчалар кабыл алып атат. Бизде билесиздер да, жогорку кеңешке келгенден кийин көп эле депутаттар баягы бийликке жеткенче эл менен, анан бийликке жеткенден кийин уже элден 5 жылга чейин силер эми кое тургула болуп калат да. Биз эми конечно кире алдык, депутаттардын кээ бирөөлөрүнө кире алдык. Ошо демилгечи депутаттарга жолуктуңуздарбы? Демилгечи депутаттардын бирөөсүнө эле гана жолуктук, Райым Бачаевага гана жолуктук. Анткени ал киши өзү утверждать этип атат, жакшы биз медик болуп, депутат болуп калыппыз деп. Демек, биз өзүбүздүн укугубузду коргош үчүн пациенттер да депутат болуш керекпи? Демек, пожарниктер дагы депутат болуш керекпи? Демек, охранниктер дагы депутат болуш керекпи? Ушундай нерселерге жооп алайлы десек, эми эч ким бизди кабыл албайт. Ооба, анан бул мыйзам Конфликт интересов деген кодекс бар, мыйзам бар, баардыгында тең жазылган, адамдын укугу баарына бирдей иштеш керек. Анда давайте анда таксисттерге өзүнчө, охранниктерге өзүнчө, мугалимдерге өзүнчө, гражданиндерге өзүнчө, баарына өзүнчө мындай майдалап туруп закон чыгарышыбыз керек болуп калат. Ошондой болуп чыгарып беришсин анда. А бул бир тараптуу закон болуп калганы бул биздин бейтаптардын мындай айтканда эми бизде эмне үчүн бул мына оор акыбал менен барган гана бейтаптар больницага көбүрөөк барат. Анан мындай дени соо, майыптыгы жок адамдар, например, медицинага аз эле кайрылат деген ойдобуз да. Анан ошол спец поликлиникада эле көрүп атасыңар, эми силер көрүп эле жүрөсүңөр да. Бысмылла деп аттагандай эле красный ковер менен до конца киресиң, өлүм бул жерде очередь болбойт. Иногда пациенттерди алып киргенге туура келип калат. Очередь деген нерсе спец поликлиникада жок. А гепатиттер анализ тапшырыш үчүн кыргын таяк, дары алыш үчүн кыргын таяк. Анан аягында ким жаман, пациент жаман. Да за то, что ошо мамлекет берген дарыны сурап барган үчүн. Ошол жерде кимдин укугу корголуп атат? Эч кимдики, пациент наоборот кар болуп атат. Эмне үчүн мындай мыйзамдар корголбойт? Мына ушул демилгелеп аткан депутаттар Жанар Акаев, Самый Кожо, Райым Бачаева деген биздин урматтуулар сааттап биздин ушул эл барган поликлиникаларда же балдар ооруканаларына барып кезекке туруп көрдүңөр беле деген суроону ушул экран аркылуу узатабыз да.
биз бөркүбүздө ишенебиз, эч качан кезекке турган жоксуңар, кезексиз өзүңөрдүн атайын поликлиникага барасыңар. Бирок бул жакта миңдеген адамдар, жүздөгөн адамдар, 10 миң, 100 миң деген адамдар аймактардан, шаарлардан ушундай укуктары тепселип, ушул тек гана медициналык кызматкерлердин арасынан мекемелерден укугу чектелген жагдайларды мына биз фактылар менен көрсөтүп бере алабыз. Ошон үчүн бул жагдай сиздер айткандай колдоого. Ооба, биз айтат элек да, вот Бактабасова Бермет Касымбековнагачы вот да медиктерди уруп кеткенде эле все чыгат да, бүттү. Буну уруп кетти, тигини уруп кетти деп бир резонанс жаратат да. А биз деле анда бейтаптардын анда укугун коргойлук. Ошо бейтаптардын укугу каралбай эле бир тараптуу врачтардын гана тарабы көргөзүлгөн да, Кактус медиадан делечи мындай карап отурсаңыздар. Азыркы резонанс жаратуу боюнча бизде бир күндө бир топ бейтап азап чегет да, укугу бузулат. Мына ушундай бир болгондо эле биз алып чыгалы, мунун кечен тишин апарды, ичинде ийнеси калып калыптыр, эртең кечен баш шишип кетти, өлтүрдү мына баланы, өлтүрдү деп бакырсак, бул резонанс болот да, аябайчы. Аны бакырбай атпайбызбы? Ал кече эле ушундай болгон, мына эменин ушундай мен чатканда да. Кече Бактабасованын ар бир ушул публикацияларын анализдеген биздин укук коргоо органдары буга дагы саресеп салып атат болуш керек. Коомчулукка чыгарып аткан жанагындай публикациялардын баары бул чагымчылдыкка чакырып, тирешке, ушу медиктер менен бейтаптардын ортосундагы карама каршылыкты жаратып аткан, бирине бири жек көрүү маселесин пайда кылып аткан мандемдер бар ал жерде. Аны укук коргоо органдары өзүнүн баасын бериш керек. Эми биз ошо башка мамлекеттер менен деле салыштырып көрдүк. Мына Турциядан деле, Казакстандан деле, Россия мамлекетинен деле ушинтип врачтарды кээ бир уруп кеткендер бар экен да, негизичи. Эми биздин эле өлкөдө же биз бирке дикирээк болуп атабызбы деп ойлодук да. Анан ошо салыштырып, баягы нар жак бер жакта тааныштарыбыз менен сураштырып, силердин СМИңерде кандай, эми азыр интернет технологиясы өнүккөн, вот даже кинолордо деле ошондой нерселерди жараткан кинолорду деле көрүп калып атабыз да. Действительно, эми бул баарыбыз деле оорусак, кыйналсак медикке барабыз. Мына төрөт үйүнө деле төрөгөндө барабыз. Төрөт үйүндө деле кандай деген коррупциялар болуп атат, аны деле унчукпай, элдер төлөшүп, акчасын бербей, эптеп ушу аман эсен эле кетсем экен деген максат менен эле жүрүшүп атат да. Анан ошонун үстүнө үстөккө бастакы боло берет экен, ошо элди базы берсек боло берет экен деген нерсе бул менин оюмча туура эмес да. Бул эми баягы депутаттарды деле, медиктерди, конечно, биз айтпайбыз, барып балдарыбызды окуталабыз медик кылыпчы, бирок биз депутаттарды шайлагандан кийин булар деген элдин көйгөйүн эң биринчи очередь, биринчи орунга коюш керек да. Булар деле бейтаптар, булар деле барыш керек, барат. Бирок булар барганда как барышат? Булар чет мамлекеттерге барып көргөзүшөт, Турцияга барып көргөзүшөт. А биздин мындай местный мындай эле поликлиникаларга кирип көрсөңөр, мындай эми просто жаның ооруйт да, шаар чоңоюп атат. Бейтап. Урматтуу Жанар Акаев мырза, Мирлан Самыйкожо мырза, Венера Райымбачаева айым жана башкалары кичине коомчулуктан ушул бейтаптардын акыбалына бооруңар ооруйткан болсо, дал ошол мыйзам долбоорун кайтарып алгыла. Азыр Жогорку Кеңештин депутаты, дал ошол мыйзам долбоорун демилгечи депутат Райымбачаева Венера Талыбековна 63 91-52. Жумуш убактысы бүтө элек бүгүн. Саат 4-төн 10 мүнөт өттү. Биздин урматтуу депутаттардын телефондорун ала албай атабыз. Райымбачаева да телефонду алган жок. 3-чү демилгечи депутат 63, могу жакта Мааткерим Файбек деген 66 13 28. Мааткеримов Айбек Турсуналиевич деген депутат. Саматсызбы? Оочу. Айбек Тураталиевичтин кабылдамасы. Тураталиевичтин. А биз муну
атым Улукбек, мен журналистмин да. Жогорудагы жанагы медиктердин кол тийбестигине багытталган мыйзам долбоору боюнча түшүндүрмө алалы дедим эле. Алло. Азыр бүгүнкү күндө азыр жолугушууга жана кеткен эле. По-моему, уюштурулуп аткан бир жолугушуу бар эле, конференцияга круглый стол болуп. Ошол жака чыгып кеткен. Ал адам азыр биякта эмес, азыр ошол жерде биринчиден. Экинчиден Айбек Тураталиевич деген соц комитетте мүчө жана соц комитеттин төраганын орун басары. Ал жерде баягы медиктерге кол тийбестиги боюнча непосредственный один из инициаторов болуп чыккан. Сиздер ошол основной инициатордон сураганыңар жакшы го дейм да. Эмнеге дегенде көбүнчө жогорку кеңеште баягы докладты ошол инициаторлор жазат эмеспи? Айбек Тураталиевич негизи бул мыйзамды колдойбу? Мен ал депутаттардын баягы биз эми консультантпыз да, только биз консультант жардамчы баягы ишмердигин эле алып барбасакпыз, депутаттардын мыйзам долбоор боюнча кылган ишине баа бере албайбыз, биз ага жооп бере албайбыз да, алар депутаттар өздөрү гана жооп берет. Түшүнүктүү, рахмат мээңиз. Чоң рахмат. Мына бул дагы өзүңүздөр көргөндөй жумуш ордунда жок экен. Кийинки Мирлан Самыйкожо деген депутат да инициаторлордон экен. 63 91 66 деген номер менен байланыштырып көрөлү. Эл өкүлдөрү эң башкысы ушу телефонго жооп бергенде эле турукташтырып койсо жакшы болчу да экен, урматтуу көрөрмандар. Мына бир нече депутатка чалып атабыз. Ошонун бирөөсү зорго телефонун көтөрүп консультанты жооп берип атат да. Анан эл өкүлдөрү өздөрү бошобой калса дагы жок деген телефонго түшүнүктүү жооп бере турган бирөөнү коюп койсо жакшы болмок экен. Мына Мирлан Самыйкожо дагы албай койду. Кийинки депутат демиргечилерден Садырбаева Жылдыз Эсенбековна 63 87 89. Алло. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен атым Улукбек, мен журналистмин. Журналист? Рысбек дейсизби? Улукбек. Улукбек? Бул Жылдыз Эсенбековнанын кабылдамасыбы? Ооба. Биз мына медиктердин кол тийбестиги боюнча. Медиктердин эмнеси боюнча? Жаман угуп атасыз? Медиктердин кол тийбестигине багытталган мыйзам долбоору. Ошол мыйзам долбоору боюнча Эсенбековнадан жооп алалы деген элек. Суроолорубуз бар эле да. Эмне деген жооп? Жоопту кимден бересиз? Сиз бересизби же өзү береби? Кандай жооп? Түшүнгөн жокмун. Ошо мыйзам долбоору боюнча суроолорубуз бар. Ошол суроолорго жооп алгыбыз келип атат. Жолугайын деп атасызбы? Же сиз деген кагаз түрүндө деле кабылдамага таштап кетсеңиз болот? Жок, кагаз түрүндө эмес. Мен видео түрүндө кайрылып атам. Орунда жок. Эртең деген эртең бирсү күнү биздики заседание болот. Общий заседание. Эртең бошобойт болуш керек. Эртең саат 10дон баштап кечки 6-7лерге чейин болот да. Түшүнүктүү. Жооп бере албайбы азыр? Ошон үчүн кагаз түрүндө таштап кетсеңиздер. Жок, кагаз түрүндө эмес, биз ОЗЕК түрүндө кайрылабыз. Сиз номер телефонуңузду таштап койсоңуз, возможно, 5-күнгө эгер убакыт тапса, ошол күнү сүйлөшүп берем да. Хорошо, эртең келет жумушка, ошондо сүйлөшүп анан такташып берем, Рахмат. Все, спасибо, до свидания. Сиз жана Такаевка байланышка чыгып атабыз. Кол телефонуна дагы, өзүнө дагы чалуу жүргүзүп атабыз. Алло, Жанар мырза, биз келдик эле. Кайердесиңер? Үчүнчү этаждасыңарбы? Жок, күн чыгыш тарабында эле эшиктебиз азыр. Кандайсың? Ассаламу алейкум. Иштер жакшыбы? Жакшы. Кечирип кой, сен киргизбей туруп кой тиги. Биздин Аккредитация жок да, ооба. Иштериңиз жакшыбы?
Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы, Кудайга шүгүр. Врачтар боюнчабы? Жанагы сиз Ооба. демилгелеп аткан мыйзам долбоор. Буяктан отуруп эле сүйлөсөк болобу? Могу жерде бир место бар экен. Тынчыраак. Эми сеники өтө эле узак болбойт да мындай. Ооба. Муки улуттук банктын. 10 мүнөт убакыт өтөк болот. Улуттук банк. Болду. Той азын шайлап коюшубуз керек деп күтүп азды. Биринчиден, убакыт бөлгөндүгүңүзгө, айрым депутаттарга салыштырмалуу коомчулук үчүн ачык болгондугуңузга мындай рахмат айтам. Рахмат. Көпчүлүк кесиптештериңиз качып эле бошобой атам, антип атам, жыйындамын, тияктан бияктан деп шылтоо эле айтат. Анан Ошо агылга киргизип дейин десек, аккредитация жок деп мен атпайбы? Жана Кубанычевич, сиз ушул медициналык кызматкерлердин фармацевтикалык жана педагогикалык кызматкерлерге багытталган бир мыйзам долбоорун, алардын коопсуздугуна багытталган мыйзам долбоорун сунуштап атасыз да. Не түрткү болду бул сунуштооңузга? Ошондон баштасак. Соңку учурдагы жанагы врачтарга болгон бир канча кол салуулар Ошто, Бишкекте, андан сырткары Баткен, башка жактарда эле бар экен, эми коомчулукка чыгып кеткени өзгөчө мына 4-чү ооруканадагы жанагы ош бойлуу дарыгерди чачынан сүйрөп мындай бир зомбулук көрсөткөн учурлар чындыгында бизди кейитти да. Бул жерде биз жанагы пациенттерге, жөнөкөй жарандарга бул сиз айтып аткан мыйзам долбоору кабыл алынса деле аларга зыяны жок. Бирок биз ошо коомчулукка жалпы врачтарды албетте катачылык үчүн жооп берет. Ага деле тиешелүү мыйзамдар бар. Бирок аларды анчалык жанагындай агрессия көрсөтүп, уруп сабаганга болбойт деген ойду айтайын дегенбиз. Анан коомдук талкууга койдук. Эки жактуу пикир пайда болду. Бизге жанагы пациенттердин укугун коргоочулар дагы кат жазды, көп кайрылышты, телефон чалып, эмнеге мындай кылып атасыңар, врачтардын өзүнөн да келет деген пикирлер да бар. Уктуңуз болот? Аларды уктук. Бизге алай видеолордон берип жөнөтүшкөн мурда. Анан бирок коомдук талкуу жана биринчи окуядан өткөндөн кийин биз врачтарды дагы, аларды дагы чакырып туруп анан бир жол кошуп алалы деген оюбуз бар. Биз аларды мен өзүм кабыл алып балар менен бетме бет жолуккан жокмун, мына пациенттерди укугун коргоочулар. Бирок биздин кесиптешибизге келип алар айтып кетишти. Кайын Бачаев, Ага дагы айтышыптыр, Райсул Мамашевага келишиптир, ошо бир канчасына келип айтышыптыр да. Жана Кубанычевич, сиз айтып аткан мыйзам бул 139/1 менен берип атасыз, биринчи бөлүк. Ооба. Ошол эле 139 берене эмне себептен мындай иштеп жатат? Анткени 139 беренеде ошол зордук зомбулук өмүрүнө, ден соолугуна, жалпы эле адамдын эркиндигине коркунуч көрсөткөн маселе каралган да. Эмне себептен аны ошол эле мыйзамдын биз карап көрсөк, мында мыйзамыңызда дээрлик окшош эле болуп атат да. 139 мыйзамга 139/1 деп туруп сиз киргизип атасыз. Ооба. Жазаны күчөткөн. Ооба. 139 мыйзам иштебей атат ошондо. Иштебей атат. Көпчүлүк учурда. Бирок ал жерде жанагы жоопко тартуу кадимки эле катардагы жарандардай болуп калат да. Мен ошону ойлодум эле, врачтар менен мугалимдерге кичине өзгөчөрөөк көңүл буруп, аларды атайын белгилеп коелу деген ой болду эле да, көрсөтүп коеюн деген. Могу жерде 139 беренеде медициналык же фармацевтикалык же педагогикалык кызматкерге коркутуу же ага карата зомбулук колдонуу медициналык же фармацевтикалык жана педагогикалык кызматкердин өзүнүн кесиптик милдеттерин аткаруусуна байланыштуу ага карата өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч зомбулук колдоном деп коркутуу, эгерде аны жүзөгө ашыруу коркутуу үчүн жетиштүү негиз болсо 2 айдан 1 жылга чейин мөөнөткө түзөтүү жумуштарына же 200дөн 500 эсептик көрсөткүчкө чейинки айыппул салууга же 2 жылга чейин мөөнөткө эркиндигинен ажыратканга жазаланат деп атат. Экинчисинде ушул берененин азыркы биздин сунуш, ооба, сиздин сунуш болуп атат да. Туура. Биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн адамдарга карата өмүрүнө жана ден соолугуна коркунучтуу эмес зомбулукту колдонуу 500 эсептен 1000 эсептик көрсөткүчкө чейинки айыппул салууга же 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Эми жана Кубанычевич, ушул жерден бир-эки түшүнбөй турган маалымат болуп атат. Биринчи абзацында сиз айтып атасыз, фармацевтикалык медициналык кызматкерлер жана педагогикалык кызматкерлерди деп атасыз да.
бул жерде педагогикалык кызматкерлердин кандай тиешеси болуп калды? Бул Мыйзам кылмыш жаза кодексине өзгөртүү кирип атпайбы? Биз врачтарды эле эмес, жана мугалимдерге кол көтөргөндөрдү дагы кошуп койгул дегенбиз да. Врачтарды, анан мугалимдерди. Бул педагогикалык кызматкерлерди кошуу, бул жана Мирлан Саймыкожо деген депутат айтып калды, ошол мен мугалимдерди көп угуп жүрөм, аларга дагы сабак учурунда кол көтөргөндөр бар экен деп. Ошондон улам киргизгенбиз да. Бул эми акыркы вариант эмес, албетте. Негизи мындай болот да дагы. Мыйзам кабыл алып атканда, жазып атканда бир анализдедиңиздерби? Кандай социалдык сиздерде жыйынтыктар, кандай далилдер, ошол эле мисалы жетишерлик деңгээлде кандай факт? Мисалы могу мыйзамга сиздер түшүндүрмө берип атасыздар, бирок ал жерде бир дагы статистикалык маалымат же атайын официалдуу бир жыйынтыктар, анализдер, сурамжылоолор жок экен да. Жөн эле жазылып калгандай болуп атат. Ушуга Жок. Түшүндүрмөсүндү алсак. Өтө кенен анализ болбошу мүмкүн чындыгында. Бирок ошол жерде статистикага жазып атпайбызбы? 2023-жылы Улукбек мына бир жыл эле жумуштан кетүү арызын жазган врачтардын саны 2000ден ашыптыр да. Ошолорду жаздык биз, ошо негиз болуп аткандарын. Анан көпчүлүк врачтарыбыз ошол орусияга жумуш издеп кетип калышты. Мына ушунун баардыгы ушуга келип кесепети тийбесин деп мен жана парламенттеги өзүмдүн сөзүмдө да айтпадымбы? Чындыгында кадыр барда кетип калды да. 2000 дарыгер кетип калды деп атасыз да, бирок жумуштан кетүү боюнча арыз жазыптыр да. Дээрлик ошонун баарысы бетаптардан кордук көргөндүгү үчүн кеттиби же жетекчисинин социалдык проблемалар, жетекчисине жабыркагандар кылгандар болушу мүмкүн. Бул бирок жалпы алганда менин оюмда мындай ушул дарыгерлик кесиптин бир аз кадыр баркы төмөндөп, айлык акылары жетпей, анан ошол азыркы биз экөөбүз айтып аткан маселе дагы себеп болду деген бир ой болду да менде. Бирок жанагы 2000 киши арыз жазды дегендигиңизге бул бейтаптардан көргөн зомбулуктардан улам деп бүтүн чыгарбайсыз. 100% эмес, жок. 100% алардан жабыркады деп эметпейм. Түшүнүктүү. Анан могу экинчи жерде дагы бир белгилеп жазып атасыз да. Бул жерде 2 айдан 1 жылга чейин мөөнөткө түзөтүү жумуштарына же 200дөн 500 эсептик көрсөткүчкө чейин мындай айып салынат. Андан сырткары 2 жыл, андан сырткары 5 жылга чейинки бейтаптын ошо эркиндигинен ажыратууга чечим чыгарып атасыздар да. Эми бизде билебиз, медиктерге эч ким каршы эмес, медицина кызматкерлерине эч ким зомбулук көрсөтсүн дегенге пропаганда кылбайбыз. Учурлар болуп калат да. Бирок мына бейтаптар 1-2, 3 топтогу майыптар бар. Башкаларын да эле коюп туралы. Майыптар бар. Ошол майыптар сиздердин могу жерде көрсөтүп аткан 2 айга түзөтүү иштерине же могу жакта 2 жылдан 5 жылга чейинки, жалпы 8 жылга чейинки эркинен ажыратуу маселелерин киргизип атасыздар да. Ал бечара боорун алмаштырып аткан же майып жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген бейтаптар эгер бул көрүнүшкө дуушуп калса кантип ал сиздердин жазаңыздарды аткарып берет? Ушуга түшүнө албай атабыз. Жок, эми ошон үчүн мындай кандайдыр бир маселе болгондо арыз жазып, анын үстүнөн арызданып, же болбосо мындай түшүндүрүүгө аракет кылыш керек деген ойдобуз да. Жок, мына мыйзам боюнча айтып атпайсыздарбы? Сиздер бул жерде так жазып атасыздар. Мына 200дөн 500 эсептик жок, алды бар. 8 жылга чейин эркинен ажыратып атасыздар. Ал дагы сөзсүз эле уртакмыкка алып сабабаш керек деп, ал дагы туура түшүнүш керек да. Жок, биз аны коюп туралы, бирок жан бар жерде уруш жаңжал болот. Бул табигый, табияттын туура. Эми эки тараптан тең келет ал жерде, туура. Мисалы барсаңыз, бир дарыгер кекейип турса, андай учурлар бар. Практикада жанарыбызда мындай да, мен көп угамда мына телефонумда жүздөгөн каттар келет. Атасын карабай койгон, аялын карабай койгон, бейтаптардын жакындары чалат да мага. Мен аялым мына 4 күндөн бери жатат, карабай атат. Не кылышым керек деп кайрылат. Айлык таппай калабыз. Анан ушул учурда эмнеге карабай атасың, урматтуу дарыгер? Мен аялым 3 күндөн бери тиги больницада жатат экен, кансырап атат экен, антип атат экен, мынтип атат экен десе. Анан дарыгер чыгат дагы протоколду түзүп, бул менин ишиме, кызматтык ишиме тоскоолдук көрсөтүп атат деп туруп, күйөөсүн 8 жылга каматып берсеңиздер эмне болот дейм да? Жок, эми ал дарыгер ушул такыр эле карабай коет дегенге дагы мен көп ишенбейм. Балким бир аз көңүл бере албай калышы мүмкүн. Эми 100% баарын айыртып жибере алышы мүмкүн. Кээде ката кетирип койгон дарыгерлер деле бар эми, арасында бар. Анда мейли, арасында бар деп атасыз. Бирок сиз могу мыйзам долбооруна сунуштаганда тең салмактуу, адилеттүү баа берилиши керек. Казакстан абдан
мындай адилеттүү мыйзам кабыл алыптыр. Бизде врачебный ошибка деп коет экен. Аны менен жооп бербейт да бизде. Кемчилдик үчүн, өзүнүн кызматына шалаакылык кылгандыгы үчүн дарыгер жооп бербей кутулуп кетип атат. А бирок ошол эле мына коңшу Казакстандын жок, аларга деле мыйзам бар да. Эгерде шалаакылык кылса, ооба, дарыгерлердин кызмат иши боюнча айтып атам да. ооба. Мына ушул долбоор мыйзам долбоорунда ушул нерсе каралдыбы? Дарыгерлер үчүн кандай жоопкерчиликтерди карадыңыздар? Мисалы мыйзам долбоордо жок. Жок, дарыгерлердики үчүн атайын өзүнчө жанагы шалаакылык кылган үчүн өзүнчө башка мыйзамдар менен каралат алчы. Бирок бул биздики биринчи этап да, биринчи этап бүткөндөн кийин мен ичинде грипп болуп аткам өзүм. Ооруп чынан. Адилеттүү мыйзам долбоору сунушталса деген ой. Туура. Эми мына жерде өзүбүз Бул эми азыркынча коомдук талкуу да. Анан биз муну шашылыш кабыл алып жибербестен, бул жанагы жайкы каникулга кеткенге чейин эле кабыл алып жибербестен атайын муну каршы пикирлер болгондуктан биз сүйлөшүп анан мен өзүм демелге кылдым. Ошол айрым жерлерин оңдобосок болбойт окшойт. Өтө шашылыш чечим кабыл алып койсок болбойт деп. Анткени сиз айткан катачылыктарды бизге жанагы башкы прокуратура дагы айтышты. Ушул маселелерде ойлонуп терең чечим кабыл алалы деп. Ошон үчүн булчу азыр дароо кабыл алынбайт. Муну күзүндө келип нааразылар менен ыраазылардын жолугушууларын кылабыз, прокуратуранын пикирлерин алабыз. Анан бир топ жерлерин өзгөртөбүз. Азыркындай кемчиликтер чындыгында болушу мүмкүн. Жок, азыркы бул кемчиликтер кабыл аласыздарбы? Мисалы 8 жылга чейин бейтаптын же Башында кичине мындай катуураак, радикалдуураак кетебиз өзү мыйзамда, көп эле мыйзамдарда. Анан кийин жанагы кемчиликтердин баарын айткандан кийин албетте аларды мындай жеңилдетебиз. Ошондой катачылыктардычы. Анан ушул мыйзамда мына 8 жылга чейинки эркинен ажыратуу деген мөөнөттү каяктан алдыңыздар? Эми менин оюм ушул мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин врачтарга врачтарды уруп сабабашыбыз керек экен, зомбулук көрсөтпөшүбүз керек экен, жаза катуу болот экен деп элдин баары түшүнүп, ошо жакшы мамиле кылып калышса, анан мыйзам кабыл алынгандан кийин биз врачтар үчүн дагы иш-чаралар баштайбыз. Силерден дагы жанагындай агрессивдүү мамиле болбосун деп керек болсо мен ар бир ооруканага бири-бириңерге мындай сылык мамиле кылгыла. Пациенттер дагы, врачтар дагы. Викторовго келип алып эле кагылыша берсе, жанагындай берсе дагы. Анан бир социалдык бир болбойт да. Бүтүн бар да. Мисалы сиз акыркы жолу эл барган ушул балдар ооруканасы дейбизби же шаардык поликлиникалар дейбизби? Барып бир кезекке туруп көрдүңүзбү мындай? Жок, мен көбөй барам. Мен акыркы жолу мына эл барган. Оштун шаардык ооруканасына бардым. Биз эл баргандан кийин каяка барабыз? Мен чет чыгып дарыланып көргөн эмесмин өмүрүмдө. Поликлиникага барат. Мен эми өзүм Кудайга шүгүр азырынча мындай оору сыркоо анчалык болбогон үчүн атайын ооруканага деле көп барган жокмун. Бирок бала чакам менен кээде учурлар болуп калганда билем. Өзгөчө 3-чү ооруканадагы балдар дагы кезекти көрүп келген бир жолу. Аябай. Эми тааныш тамырларга барып каласың. Мына жакында ошол эле травматологияга барып келдим, мисалы, кээ бирөөнүн сураганы барып каласың да. Кезектерде жана башка маселелерде проблема бар. Эми коомчулукта бул бейтаптар мына мен 2 жылдан бери ушул өзгөчө медицина тармагына көңүл буруп атам. Бир дагы жеке менчик ооруканадан мага кайрылуу келген жок. Бир дагы. Мына мага жалпы жолдан 9000 кат бүгүн окуп элек да. Анан бирөөсү дагы жеке менчиктен келбей атат. Демек, жеке менчик ооруканаларда дарыгерлер бейтапка башкача мамиле кылат. Мамлекеттик ооруканаларда таптакыр башкача мамиле кылат. Эгер сен акча бербесең, эгер сен таанышың жок болсо, эгер сен аймактан келсең, сени адам катары эсептебеген көрүнүштөр бул ачуу чындык да бар. Анан эми ушундай учурда бейтап эмоциялык абалы, ушу ооруп аткан адам спилчивый болуп турат мындай. Ачуусу бат келет, анан кыйналып аткан жан улам кезегине келип, улам кыйнай берсе анан айтат да, бай болгор эмнеге мынтип атасың, антип атасың десе, сиздердин мыйзам менен аны 8 жылга камап берсеңиздер жок, эми анчалык кылбайбыз биз деле. Биз деле эми ушул бейтаптарды биз деле мындай жарандарыбыз бир
андай баарын эле жарандарыбыздын баарын камаш керек дегенге мен албетте мен биринчи кезекте мен каршы болушум керек андайгачы. Мыйзамда Бирок сиз мен демилгеле албайсыз. уруп, согуп, жанагы зомбулук көрсөткөндөргө бир жазаны күчөтүп коелу деген эле ой. Жанар мырза, ушул жерде мына сиз 2 жолу депутат болдуңуз да. Бизде кылмыш жаза кодекси, укук бузуу кодекси, жалпы эле укуктук норма ченемдиктер актыларда бизде так даана жетишерлик деңгээлде мындай жазалар каралган да. Же Бар. жокпу? Азыр кодексте деле бар экен. Бизге азыр кабиндер айтып атат, бул мыйзамдын балким зарылчылыгы жок болушу мүмкүн. Анткени кодекслерде жетиштүү деңгээлде бар деп. Бирок бизде ушу коомчулукка бир чоң бир талкуу болушун кааладым мен. Чындыгында элдерибиз түшүнүп, жанагынтип келип врачтарга ур токмок кылып жанагындай сабап чачынан сүйрөп урган болбойт экен деген бир бүтүмгө келсин деген ой болду да. Ошондо мен талкын жүрүшүндө албетте биз муну жеңилдетсек мисалы биз карап көрдүк, бул Кыргызстанда эмес, мына Өзбекстанда деле ушундай биздегидей көрүнүштөр бар экен, Казакстанда деле, Орусияда деле өнүк турган болбойт дем бул. Жок, эми бул врачтар ур токмок кылып экен алда. Биз ал нерседен алыспыз. Бир эле врачтарга эмес, бардык мамлекеттик кызматкерлерге андай мамиле кылган болбойт. Бирок бир мамлекеттик кызматкерлерден башкасын бөлүп врачтарга сен өзгөчө статустасың деп коюу эртең башкалар чыгат да. Улукбек, мындай кылалы, муну эми коомдук талкуу кылабыз. Ошондо мына сентябрда өзүңүз келип, ушул жерде отуруп, врачтарды дагы диктатор мен киргизем Жаран катары киргизебиз. Ошондо келип бир ойлоруңузду айтыңыз. Келип аша чапкандарыбыз болсо, биз аны моюнга алабыз. Сиз муну азыркы моюнга алабыз аны анча мынча. Бул аша чабуу дейм. Эми аша чапкан жерлерди моюнга алып, аны биз оңдойбуз. Артка тартабыз. Калыбына келтиребиз. Көп жерлерин артка тартабыз. Эгер жанагындай чын эле өтө оор жаза берип алган болсок, аны биз кичине мындай сөзсүз түрдө ал нормаларды алып же аны азайтабыз, ушундайга барабыз да. Бирок мен айтканым дегендей болот дегендей экинчи этапта дарыгерлердин жоопкерчилигин кошобуз. Жок, ушуга тең салмактуу болуш үчүн кошпойсуздар. Дарыгерлер тараптан болсобу? Дарыгерлер тараптагы боюнча мыйзамдар бар экен деп улам мен. Анан жана Куанычбек, могу жерде мен такыр сиздин кесиптешиңизге түшүнбөдүм. Эми чогуу ушуну иш алып барып атасыздар да, могу жерде жазып атат да. Бул берки мыйзам, Бул жанагы Райым Бачаеванын кодекске киргизип аткан. Эми ал дагы өзү врач, анан кесиптештер үчүн кейип жазса керек ал дагы аракет кылыпчы. Бул жанагындай конфликт интересовка да жаап калышы мүмкүн да негизи. Өзү врач болуп алып анан бир тараптуу могу жерде айтып атат да. Укук бузуулар жөнүндө кодекске 78/1 берени. Медициналык кызматкердин мыйзамдуу кесиптик ишине тоскоолдук кылуу, медицина кызматкерлеринин медициналык жардам көрсөтүү боюнча иштеринин атайын компетенттүүлүккө ээ болбогон адамдардын мыйзамсыз кийлигишүүсү, ошондой эле сөгүнүү, адепсиз жаңсоолор белгилери же предметтерди көрсөтүү, адепсиз жүрүм-турум түрүндөгү сыйлабастыктарды көрсөтүү, мазактоо жана кемсинтүү, жалпыга маалымат каражаттары же телекоммуникациялар түйүндөрү аркылуу алардын мыйзамдык кесиптик ишине тоскоолдук кылуу, жеке жактарга 100 эсе көрсөткүч айыппул салууга жатат да. Бул эми биринчиден мына сөз эркиндигини айтпай эле коелу. Конституциянын жанагы маалымат алуу укугун айтпай эле коелу. Бирок могу жерде жаңсоолор деп атат да, бул кандай түшүнсө болот? Кантип кайсы жаңсоолор кемсинтүүгө кирет, мындай аныктама жок, бир юридикалык мындай сиздин айтканыңызды мен азыр сөзсүз бүгүн жолугуп айтып, мына ушундай маселелерди карабасак болбойт деп жеткиребиз. Сөзсүз. Анан коомдук талкууда бул кишилер дагы келет, сиз дагы келесиз. Ошондо бир жыйынтык чыгаралы. Бирок азыркы бараткан багыттан бир аз артка тартасыздар. Берки биз эми бул кишиге комментарий берсем болбой калат. Бул эми кесиптешибиз да. Сиз деле башка журналисттердин үстүнөн сүйлөп койсоңуз болбойт да, мага да кичине ыңгайсыз болуп калат. Булардын исин тагыпчы комментарий берсе. Чоң демилгелеп атпайсызбы? Биздин мыйзам боюнча сөзсүз түрдө көп жерлерин мындай оңдоп түздөйбүз. Жанагы сиз айтып аткан пациенттердин укугун коргоочуларды, жөнөкөй карапайым бейтаптарды, алардын бардыгын үнүн угуп, андан кийин гана чечим кабыл кылабыз. Анда сизге сөзсүз түрдө. Бул мындай, бул сизге убада жолугуп, алардын бардыгы менен чогуу талкуулайбыз. Керексиз жерлерин алабыз. Ал бизден андан эч нерсе кетпейт. Чоң рахмат. Сүйлөштүк Улукбек. Эми бул боюнча дагы талкуулайбыз эми жакында, күздө. Бирок азыркы мына чийик экендигин Эми чийик биз мыйзам даярдаганда идеалдуу кыла албайбыз. Сөзсүз түрдө
биринчи окууга Жанагы чейин кемчиликтер 8 болот. жылдык деген мөөнөттү анан майыптарга Мен 8 жылдык деген жокмун. 5 жыл. Майыптар боюнча анан жанагы жазаны катаалдатып абакка кесип салуу боюнча айрым ойлорубуздан кайтабыз. Рахмат. Сүйлөштүк Улукбек. Мен сизге жиберип коеюн бер жагы. Ооба. Рахмат, сиз жакшы туруңуз. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөргө болгондой, ошол демилгечи депутаттардын арасынан бир гана Жанар Кубанычевичке жолугуп маалымат алганга жетиштик. Тагыраагы макул болду. Калганы баарысы эле телефондорун албай, ошол эле учурда Райымбачаева Венера деген депутат айым буга чейин бизге макул болгон, чакырган, бирок бүгүнкү күнү келсек телефонун албай же бизге мындай так жообун бербей качып атат. Эмнеси болсо дагы, урматтуу көрөрмандар, кыскача учкай кабардар болдуңуздар. Бул мыйзам долбоору бүгүнкү күндө чийик экендигине демилгечи депутаттардын бири Жанар Кубанычевич өзү дагы ынанып атат. Анан таң калганым, урматтуу көрөрмандар, дал ушул үстүбүздөгү айдын 10 датасында, 10 июлда биринчи окуудан Жогорку Кеңештин ошол укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети биринчи окуудан кабыл алып койгон да. Ушул чийки мыйзамды, ушул бир логикалык сыйымы жок, миңдеген бейтаптардын кызыкчылыгына каршы келе турган мыйзам долбоорду биздин ушул депутаттар биринчи окуудан кабыл алып койду. Бул кабыл алуусунда дагы биз өзүнчө токтолобуз. Анткени, урматтуу көрөрмандар, процедуралык көп укуктар, көп нормалар, көп мындай бир эрежелер бузулуп кабыл алынган. Ал боюнча дагы өзүнчө сөз кылабыз. Негизи эле бул биринчи окуудан өтүшү дагы мыйзамсыз болуп эсептелет. Аны дагы убакытысы келсе буюрса ачыктайбыз. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр аягында пикириңиздерди, бааңыздарды бериңиздер, оюңуздарды кошуңуздар. Анан биздин баракчага жазылганды, пикир жазып, башкалар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыздар, бар болуңуздар.